Урматтуу кадырман калк, калайык журт, районубуздун тургундары жана меймандары, эң обалы сиздерди биз үчүн эң баалуу, барктуу күн катары болгон Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен жеке өзүмдүн атынан жана Москва райондук мамлекеттик администрациясынын атынан чын дилимден куттуктаймын. Өлкөбүз өз алдынча түндүк булатып, туу көтөрүп, эгемендүүлүккө ээ болуп, чыныгы көз карандысыз мамлекет болгондугуна мына быйыл 30 жыл болду. Бул жылдар арасында жалпы журтубуз маңдай тер агызып, эмгек менен жашоого үйрөнүп, көптөгөн кыйынчылыктарды, кыл чайнашкан кыйын кырдаалдарды, журт тагдыры кыл үстүндө турган өткөрүл мезгилдерди башынан өткөрдү. Ошондой тагдыр сыноолорун сынбай жеңүүдө жалпы журтубуз ынтымакты, биримдикти бекем кармап, эгемендүүлүктүн түндүгүн бийик көтөрүүгө татыктуу экендигибизди далилдей алдык. Бул 30 жыл аралыгында эгемендүүлүктү чыңдоо, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөргө жетишүү, көп булуттуу элибиздин ортосундагы ынтымакчылыкты бекемдөө, элибиздин жашоосун жакшыртуу жаатында бир топ иштер аткарылды. Чет өлкөлөр менен соода сатык, экономикалык, маданий жана техникалык байланыштар чыңалды. Бүткүл республикабыздагыдай эле биздин районубуздун эли да бул жылдар аралыгында өлкө башчысынын жана өкмөт тарабынан жүргүзүлүп жаткан реформаларды колдоо менен биргеликте ынтымакчылыкта, биримдикте жашап, эл чарбасынын түрдүү тармактарында эмгектенип, районубуздун социалдык экономикасынын өнүгүүсүнө жигердүү салымдарын кошуп келүүдө. Андыктан учурдан пайдаланып жалпы журтубузду, районубуздун тургундарын дагы бир жолу эгемендүүлүк байрамы менен чын ниетимден куттуктаймын. Жерибизде тынчылык, элибизде ынтымак, ырашкерчилик, бокубат жашоо жана жарык маанай каалаймын. Байрамыңыздар менен, урматтуу Москва районунун тургундары жана меймандары.